Афганистан. Өзүбүз билген Афганистан мамлекети. Карасаңыз, ал жерде эң көп зулумдук ошол жерде деп биздин көз карашыбызды ойлойбуз. Бул жерде дагы журналистика жааты өтө катуу иштеп жатат. Бизге аппак нерсени капкара, капкара нерсени аппак кылып көрсөтүшкө кудуреттүү бул журналистика жааты. Ошондуктан да журналисттер өтө күчтүү болуш керек. Эгерде журналистте иман болбосо, ал акча үчүн аракет кылып калат. Акча үчүн аракет кылган журналисттен туура маалымат чыкпайт эч качан. Афганистан деп мисал үчүн карасаңыз, ал жерде уруш болуп аткан, согуш болуп аткан, оружие сатып аткан, тынымсыз согуш болуп аткан, продукта жок, наркотикти дүйнө жүзүгө жайган деп ар кандай маалыматтарды ар күнү айтышат. Саат сайын айтышат, секунд сайын айтышат. Афганистан десеңиз, туура маалыматты эч ким мактап чыкпайт. Туура эмес сөздөр айтор ар качан ар кандай башка учурларда журналисттер өтө катуу иштешет. Урматтуу мекендешим, ошондуктан биз балдарыбызды кандай десек, окутпай же окутсак дагы бир эле дин жаатына эмес, дин жаатын керектүү учурда 3 жыл атайын көргөзүлгөн жерде да окугандан кийин сөзсүз түрдө ушул журналистикага кызыга турган болсо, өнөрү боло турган болсо, журналист кылышыбыз керек. Экономистика кызыкса, экономист кылышыбыз керек. Балдарыбызды күчтүү окутушубуз керек. Ошол эле программист, ошол эле компьютер, буларды билиш керек балдар. Бүгүн интернетсиз, компьютерсиз имаңай-самай кызмат кылыш дагы мүмкүн эмес. Бир окуя бар, урматтуу мекендештерим. Окуя кандай? Еврей күндөрдөн бир күн мусулманды үйгө конокко чакырат экен. Конокко чакырып, жүзүм тартат экен дасторконго. Жүзүмдү мусулман жейт экен. Жүзүмдөн кийин шарап, мындайча айтканда, ошо жүзүмдөн даярдалган вино алып келет экен. Алып келип куюп берсе, мусулман бул арам, мен ичпеймин дейт экен да. Анан еврей карап туруп, силер мусулмандарга таң каламын, жүзүмдү жейсиңер, жүзүмдөн чыккан ушул винону ичпейсиңер. Аракты, алкоголду ичпейсиңер. А негизи ушул бир эле жыныстан болуп, бир эле жыныстан экөө тең. Жүзүмдөн даярдалып атат бул нерсе. Эмнеге мындай кыласыңар деп күлөт да. Ошол учурдан мусулман карап туруп, аялың барбы? Бар. Аялыңды чакыр. Кызың барбы? Кызым бар. Кызыңды дагы чакыр дейт экен. Чакырып туруп, мына Аллах Таала сага аялыңды адал кылып койду, кызыңды арам кылып койду. Негизи экөө тең бир жыныстан, кызың аялыңдан төрөлгөн дейт экен да. Мына маселе каерде турат, урматтуу мекендештерим? Мына жеткирүү жолу каякта турат? Еврей ошол жерде мусулман болот экен да, келме келтирип. Мындай карасаңыз, биз, урматтуу мекендештерим, бизге бирөө бир нерсени айтса, дароо жооп бергенге аракет кылабыз бүгүн. Бир кемчилигибизди айтып койсо, дароо ошол жерде кармап, анын 1000 кемчилигин издеп, сен да ушундайсың го дегибиз келет да. Мусулман качан бир тараптан жакшы жаман бир кемчилигин айтылса, моюнга алганды билиш керек. Моюнга алганды билиш керек. Бир адам молдокейге келет экен, шайтан оттон жаралган. Анан кантип шайтан тозокто күйөт? От дагы тозоктон тозок оттон болбосо кантип күйөт деп баягы суроо берет экен. Молдоке колдагы кумдан, топурактан болгон жасалган кирпичти алып туруп башына урат экен. Анан бул болду, түшүнүктүү эле болду. Бул барат, казыга барат, арызданат, ушинтип мени урду деп. Анан молдокени чакыртырат. Казы чакыртырып, неге мындай кылдыңыз, неге урдуңуз десе, суроосуна жооп бердим. Ал суроо сурады, мен жооп бердим. Кандайча жооп бул? Ал сураган суроосу, шайтан оттон жаралган, кантип тозокто азапталат деди. Анан жооп иретинде адам топурактан жаратылган, топурактан жаралган кирпич менен башына урдум. Кандай ооруду мунун башы? Ошол сыяктуу шайтан да ошондой тозокто азапталат дейт экен да. Айтайын дегеним, окуядан, кыссадан кысса алышыбыз керек. Ошол журналистика жааты, мисалы журналисттер бир мамлекетти жамандап атса, мусулман мамлекетти келип жакшы жактарын эмес, жаман жактарын көрсөтүп атса, терс жактарын көрсөтүп атса, баягы шайтан тозоктон отто жаралган өзү менен өзү кандай азапталат? Пайгамбарыбыз ким нени кылса, ошол жыныстан азапталат дейт да. Мисалы сойкуга барып аткан жигиттер ошол жактан ооруйт көбүнчө. Арак ичип аткан арак жактан балеге туш болот. Айтайын дегеним, журналисттин туура эмес нерсе көрсөтөсүң, эртең башыңа бале болот. Өзүңдү дагы кантип кийдирип койгонун түшүнбөй каласың. Ошондой экен, бирөөнү кара санаба, бирөөнүн жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кыл, анан таза иште. Журналисттер таза иштебесе болбойт. Кыргызстанга журналистика керекпи? Керек. Ар бир учурда керек. Ошондой экен,
Афганистан болсун, башка мамлекеттер болсун, кайсы мамлекет болбосун айырмасы жок. Чындык үчүн иштеш керек. Чындык тууралуу маалыматтарды беришибиз керек.